То есть толук шарттар түзүлөт. Эң башкысы силерден ушу талап мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеген. Мамлекеттик кызыкчылык үчүн. Башка бир талап жок. Силер мамлекеттик кызыкчылык үчүн, мамлекетибиз үчүн аракеттер кылып жүргөнсүңөр, мындан арда жасайсыңар деген чоң ишеничтемин. Жалал-Абадта 1 жыл аралыгында 5 кабаттуу заманбап турак-жай курулат. Бул УКМКнын облустагы кызматкерлер үчүн атайын салынууда. Кечээ көп кабаттуу үйдүн курулушу башталып, ага атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү капсула салды. Рахманиррахим. Жакшылык болсун, жакшылык болуп, Кудай буйрушу. Элибизге журтубузга кызмат кылган жакшы үйлөрдөн болсун. Беш кабаттан турган турак-жай 205 батирлүү болот. Айланасына сейил бак, балдар бакчасы салынып, толугу менен заманбап шартта курулат. Ташиев долбоор менен таанышкан соң курулушчуларга турак-жайды өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Ал үчүн жетиштүү каражаттардын баары каралыптыр. Курулуштун негизги материалдары железобетонный болуп кетет. Монолит болот. Андан сырткары кирпич менен заполняться этилет. И в общем бардык котельный дагы өзүнчө каралган, насосный станциясы дагы өзүнчө каралган, балдар ойночу аянтчалар, ошондой эле бала бакча дагы каралган. Ал эми бүт убакыт болсо 22-жылдын 2-кварталына бүтүрөбүз деп пландаштырып жатабыз. Ал эми жумушчулардын саны болсо ошол жумуш процессине карап көбөйүп азайып, в общем 30-40-50 адам иштеп турат. Анын срокко тапшырабыз деген эле ойдобуз. Буга чейин УКМКнын Жалал-Абадтагы кызматкерлер үчүн үй курулган эмес. Бул көп кабаттуу үйдүн курулушу өлкө казынасынан эмес, атайын кызматтын өнөктөштөр аркылуу ишке ашып жатканын айтат. Мында бир эле кызматкерлерге эмес, чек арачыларга жана калаада турган өтө жакыр 10 үй бүлөгө да ушул жайдан үй берилет. Чоң үй салып атабыз. 7 блоктон турган. Эмдиги жылы ушул үй салынып бүтүп, ошол кызматкерлерибизге толук бөлүнүп берет. Бул жерде негизинен биздин кызматкерлер алат, андан кийин биздин чек арачыларыбызга беребиз. Андан сырткары ушу Жалал-Абад шаарында жашаган, Жалал-Абад шаарында ошол жашаган бир 10 өтө камсыз, аз камсыз болгон жана өтө муктаж үй бүлөлөргө бир 10 квартираны да кошо берейин деген үмүттөбүз. Мындан сырткары Бишкекте 250 орундуу госпиталдын курулушу башталган. Жакында Борбор калаада УКМКнын өзүнчө академиясын куруу иштери башталат. Ал эми бул кызматтын аймактык бөлүмдөрү эски имараттарда, китепкана сыяктуу социалдык объектилерде жайгашкан. Эми минтип аймактардагы бөлүмдөрүнө да көңүл бурулууда. Булардын баары улуттук коопсуздукту камсыздаган орган кызматкерлеринин шартын жакшыртуу максатында ишке ашып жатканы белгиленет. Камчыбек Ташиевдин бул кызматка келиши менен кызматтык коррупция жоюлуп, жумушчуларга да өзгөчө көңүл бурула баштады. Кошумчалай кетсек, УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгы быйыл жыл соңуна чейин жаңы имараттуу болот. Өткөн айда Жалал-Абад шаарында бардык шарты жана тергөө абагы менен чогуу чекистерге жаңы офис курулуп баштаган. Капсула салуу аземине катышкан атайын кызматтын төрагасы курулуштардын баары өнөктөштөр аркылуу ишке ашып жатканын билдирген. Улуттук коопсуздук кызматына караган аймактардагы бардык имараттары да четинен жаңылана баштады. Рубисра Орозалиева, Руслан Калматов, 7 канал, Жалал-Абад.